Украинанын президенти Владимир Зеленский Америка тараптын согушту токтотуу боюнча планын алганын жана согуш татыктуу токтошу үчүн анын пункттары боюнча иштөөгө даяр экенин билдирди. Украинцы, украинки. Украинанын президенти Владимир Зеленский Украина элине кайрылуу жасап, азыр тарыхыбыздагы эң оор учурлардын бири болуп турат. Учурда Украинага оор кысым болууда. Азыр Украина өтө оор тандоонун алдында турушу мүмкүн. Ал намысын же негизги өнөктөшүн жоготуу тандоосу, же 28 пункттан турган план, же өтө оор кыш жана мындан кийинки тобокелдиктер. Эркиндиксиз жашоо, намыс, адилеттүүлүк жана бизге буга чейин эки жолу кол салгандарга ишенүү тандоосу деп билдирди Зеленский. Буга чейин Ак үйдүн басма сөз катчысы Кэролайн Левит Киевде Зеленский АКШтын өкүлү Даниэл Дрискл менен Украинадагы согушту жөнгө салуу боюнча Трамптын 28 пункттан турган тынчтык келишими боюнча сүйлөшүү жүргүзгөнүн кабарлаган болчу. Ал Трамп бул планды колдоорун, бирок аны дагы иштеп чыгуу керектигин билдирген. Ал кандай болгон план жана чын эле Украинадагы согушту токтото алабы? Трамптын Украинада тынчтык орнотуу планына ылайык Украинада НАТО аскерлери жайгаштырылбайт. Өзөктүк куралы жок мамлекетке айланат. Украина Донецк облусунан өз аскерлерин чыгарат. 100 күндүн ичинде шайлоо өткөрөт деп жазылган. Коргоо жана коопсуздук жаатындагы аналитик профессор Майкл Кларк бул боюнча төмөнкүлөргө токтолду. Албетте бул окуялардын артындагы дипломатия бизге айтып жаткан маалыматтар булар жалпысынан туура болбой калышы да мүмкүн. Бирок 28 пункттан турган тынчтыкты орнотуу сунушу чындыгында тынчтык план эмес. Ал баш тартуу документи. Анткени анын шарттарын карап көрсөк, анда украиндер аймактарын берери, орустар болсо эч нерсе бербей турганы, украиндер аскерлеринин санын азайтышы керектиги жазылган. Муну менен алар Орусия эмдиги кадамын баштаса, учурдагы караганда алсыз болушат. Мындан тышкары, анда Украинада орус тилинин, православиянын макамы да камтылган. Украинага өз аймактарында чет элдик аскерлерди жайгаштыруусуна да тыюу салынган. Бул ансыз деле ошол сунуштардын алкагында Донбасстын калган бөлүгүн бербегенден кийин да өлкөнүн суверендүүлүгүнө толук коркунуч жаратат. Аягында орустар анын ордуна эч нерсе бербейт экен. Америкалыктар украиндерди аны кабыл алууга түртүп, бул силердин жакшы мүмкүнчүлүгүңөр, аны кабыл алууга, болбосо эмдиги жылы дагы көп аймагыңарды алдырасыңар деп жатат. Украиндер үчүн ал планды кабыл алуу оор болуп жатат. Ал арада Украинанын Бириккен Улуттар уюмундагы өкүлү биз Трамптын тынчтык планын алдык, бирок Донбасстан НАТОга мүчө болуудан баш тартуу, аскерлерибиздин санын азайтуу жана орус тилинин макамы боюнча маанилүү пункттарын четке кагабыз деп билдирди. Деги эле аталган сунушка карата Украинада кандай реакция жасалышы мүмкүн? Бул тууралуу серепчи Мирбек Маматкасым мындай дейт. Кечеден бери дүйнөлүк маалымат каражаттары орус-украин согушун токтотуу боюнча Американын өкүлү Стив Уитков даярдаган келишим долбоорун талкуулап жатат. Ал долбоорду мына ушуну менен согуш бүтөт, ушуга Украинадагы, Россиядагы макул болуп, Зеленский буга кол койгону калды деген таризде аны көрсөтүп атышат. Бирок бул пикир чындыкка жакын эмес. Аны мен ачык эле айтайын. Анткени ал келишимдин долбоору аны даярдоодо эч качан Украина катышкан эмес. Аны Россия даярдаган, андан кийин аны америкалык специалисттер алар өздөрүнүн алымча кошумчасын кошушкан дагы ошону анан мына деп даяр деп көрсөтүп коюшкан. Анын пункттары бүт жарыяланды, маалымат каражаттарына чыкты. Ал жерде такыр Украинанын кызыкчылыктары корголгон эмес. Зеленский кече-кечинде ал келишимдин долбоору боюнча өзүнүн пикирин аябай жумшак билдирди. Эми билесиңер барыңар, Трамп ушундай адам, аны мактап гана туруу керек, анын көңүлүн көтөрүп туруу керек, аны капа кылбаш керек. Ошондо гана аны менен иштешүүгө болот. Аны Зеленский эң сонун билет. Аны менен бир канча жолу жолугушкан, ошон үчүн ал эрежелерди, мындай жазылбаган эрежелерди аябай жакшы сактайт. Ошондуктан жок, буга биз кол койбойбуз деп кесе айткан жок. Ал эмне деди? Биз муну изилдеп атабыз. Биз буга өзүбүздүн алымча кошумчаларыбызды сунуштайбыз, анан кийин ошону аягына чыгарып, балким ошодон кийин буну талкуулайбыз деди. Кол коебуз деген сөздү эч жерде айткан жок. Эмне үчүн Зеленский бул келишимге ошол шартта кол койбойт экенин айтайын. Украинада башка көп өлкөлөргө салыштырмалуу буларда калк мындай бир
бирдиктүү бир улут болуп калыптанып калган чак эле. Украина эли ошондой өзгөчө күчтүү эл болгон үчүн булар ушул согушта туруштук берип, мына 4 жылдан бери согушуп келатат. Эгерде Зеленский ошол шарттарды макул деп кабыл алып кол коюп салса, аны ошол күнү эл бийликтен айдап түшүрөт. Мына ушунтара түшүнүшүбүз керек. Жана согушту дальше улантып, Россиянын агрессиясына каршы турамын деген адамды бийликке алып келип коюшат. Мисалы 2014-жылдагы ошол биринчи агрессия башталган кезде Крымды Россия аскерлери алып коюп, андан кийин Донбасста жаңжалдар башталган кезде Украина эли бириге калып, ынтымакка келип, ошол каршы туруп берем деген адамды Петр Порошенкону президент кылып шайлап коюшкан. Ошондо ал берген убадаларын аткарып, чындап эле ошол Украина армиясын башкарып, жетектеп, элдин алдына туруп, ошол Россия армиясы алып койгон, жанагы ополченцы деп коет, ошолор алып койгон жерлердин кыйласын кайра кайтарып алгандагы согушту бир линияга алып келип, ошол жерде токтотууга жетише алган. Ошол сыяктуу эле азыр дагы Зеленский элдин мүдөөсүнөн эч жака чыга албайт, эл каалаганды гана аткарат. Зеленский 2022-жылкы мына чоң масштабтагы согуш башталган кезде каршы туруп, мен согушам дегендин дагы бирден бир себеби ошол. Ал элдин каалоосунан сыртка чыга албайт. Ал согуша алса, согушту башкарып, армияны башкарып жетектей алса гана ал Украинанын президенти болот. Антпесе аны айдап түшүрүшөт. Башка бирөөнү шайлап алышат. Азыр эми бул келишимди карап, өздөрүнүн сунуштарын киргизип, андан кийин аны аягына чыгарышы ыктымал. Бирок ал жакын күндөрдө болот деп санабайм. Украина гана эмес, Орусия да концессияга барабы. Киев менен сүйлөшүүлөрдөн кийин пландын кээ бир пункттары өзгөрүшү мүмкүн экенин CNN маалымат агенттиги кабарлады. Бирок азырынча кеңири маалымат бере элек. Эми башка кабарларга келсек, АКШнын аймактык соту президент Дональд Трамптын Вашингтонго миңдеген улуттук гвардиянын аскерлерин жөнөтүү чечимин мыйзамсыз деп таап, жоокерлерге кайтууга буйрук берди. Сот буйруктун аткарылышын 21 күнгө, башкача айтканда 11 декабрга чейин токтотуп, президенттин администрациясына соттун чечимине каршы даттанууга мүмкүнчүлүк берди. Сот Трамп жергиликтүү бийликтин макулдугусуз гвардиянын аскерлерин полиция кызматынын ордуна колдонуп, өз ыйгарым укуктарынан аша чапканын билдирди. Мына сырткары аны Вашингтондун өзүн өзү башкаруусунда конституцияга каршы кийлигишүү деп атады. Израиль Газага жаңы аба чабуулдарын жасап, андан 5 адам, анын ичинде Кунисте 1 жашар кыз көз жумду. Кече Газа тилкесинде 27 адам набыт болуп, 10 октябрда элдешүү келишими башталгандан берки катуу бомбалуу болуп калды. Чабуулдар тынчсызданууну жаратып, уга атышпоо келишимине ортомчулук кылган Катар кайра бомбалоо башталса, Израиль менен Хамас ортосунда бир нече аптага созулган элдешүү макулдашуусу бузулушу мүмкүн деп эскертти. Орусия Украинанын Запорожье аймагына сок куруп, андан 5 адам каза болсо, 3-ü жараат алды. Аймактын губернатору Иван Федоров ага чейин Орусия чабуул жасашы мүмкүн деп тургундарга эскертүү бергенин маалымдады. Өрттү өчүрүүгө жана жараат алган тургундарды эвакуациялоого куткаруу кызматтары тартылды. Венесуэланын улуттук ассамблеясы мамлекеттик мунай компаниясы менен Орусиянын мунай компаниясы ортосунда өлкөнүн батышындагы Түштүк Америка мунай кенин биргелешип иштетүүнү 15 жылга узартууну жактырды. Муну менен мыйзам чыгаруучулар Бойрон жана Периджа мунай кендерин башкарууланып 2041-жылга чейин 91 миллион баррель же күнүнө 16.600 баррель чийки мунай өндүрүлөрүн айтышты. Жалпысынан ага $616 миллион инвестиция салынары маалым болду. Аларда Мексика шаарында демонстранттар кылмыштуулук, зомбулук жана жемкорлуктун күчөшүнө каршы нааразылыгын билдирип көчөлөргө чыгышты. Эл жүрүшүн көз карандысыздыктын периштеси деп аталган эстеликтен баштап, Зукало аянтына карай бир нече көчөнү басып өтүштү. Полиция демонстранттарды аянтка жеткирбей кармады. Жаштар уюштурган протесттерге жарандар да кошулуп, бир катар зомбулук иштери боюнча адилеттүүлүк талап кылышууда. Катышуучулар Мексиканын желектерин көтөрүп, өлкө кооптуу болуп баратканына жана өкмөт коррупцияга батканына нааразылыгын билдиришүүдө. Британияда коомдук иликтөө жүргүзүлүп, анда эгер биринчи карантин бир апта эртерээк жарыяланганда, Англияда ковидтен өлгөн 23 миңдей адамдын өмүрүн сактап калууга мүмкүн болмок деген тыянагын чыгарды.
Муну менен алар ошол учурдагы премьер-министри Борис Джонсондун өкмөтү чукул чара көрбөгөнүн сынга алышты. Анда 2020-жылдын февраль айын жоготуу айы деп сыпатташып, чукул арада чечим кабыл алуу боюнча реформа жасалышы керектигин, эл менен ачык байланыш болушун жана аялдуу топтогу адамдарды жакшыраак коргоо зарылдыгы белгилешет. Ковидтен курман болгондордун үй бүлөлөрү өкмөттүн катастрофалык шалаакылыгын айыптап, кеч чара көрүлгөндүктөн көптөгөн адамдар көз жумганын белгилешүүдө. Кытай Тайванга кол салса, Жапония да ага жооп берет деген билдирүүгө байланыштуу. Кытай менен Жапония ортосунда дипломатиялык караздашуудан кийин Жапониянын премьер-министри алака туруктуу болушун көздөрүн айтты. Ал Кытай менен конструктивдүү байланыш түзүүгө умтулаарын билдирип, өлкөнүн Тайванга карата позициясы өзгөрбөй турганын кошумчалады. Джефф Безостун Blue Origin космостук компаниясы өзүнүн жаңы Glenn ракетасынын New Glenn 9X4 деп аталган биринчи баскычында 9 кыймылдаткычы, экинчисинде 4 кыймылдаткычы бар алда канча күчтүү түрүн жарыялады. Super Heavy ракетасын учуруу менен бирге Blue Origin компаниясына SpaceX'тин Falcon флотуна окшош космодром курууга жол ачылды. Компанияны качан ишке киргизерин ачыктаган жок. Бирок анын учурдагы 7X2 дизайны жаңыланса, иштер бир топ тездейт деп билдирди. Blue Origin 2 жаңы Glenn модели тең бирге иштеп, мега жылдыздарды, терең космостук миссияларды жана АКШнын улуттук коопсуздук долбоорлорун тейлей турганын билдирди. Enhypen K-pop тобу Филиппинде селден кийин калыбына келтирүү иштерине кайрымдуулук катары $68.200 берди. Корея Үмүт көпүрөсү жана Филиппиндин кырсыктын алдын алуу фонддору аркылуу жөнөтүлүүчү каражат жаратылыш кырсыгынан жапа чеккен коомчулуктардын турак жайларын калыбына келтирүүгө жумшалат.